Саламатсыңарбы окуучулар? Адам жана коомдун бүгүнкү турган сабагыбыздын темасы экономика жана коом. Бүгүнкү сабактан силер экономика деген эмне, экономиканын коомдук турмуштагы ролу жана ресурстардын бөлүнүшү жөнүндө түшүнүп аласыңар. Экономика деген эмне? Биз коомдо экономикалык жашоонун бир бөлүгү менен гана таанышууну баштайбыз. Экономика менен биз күнүгө кездешебиз. Окуган китептер, жазган дептерлер, ручка, альбом, китеп-кап, кийген кийимибиздин, көтөргөн телефонубуздун баалары, дүкөндөн сатып алган азык-түлүктүн баасы, телефонго салган бирдик, жол киребиз, ата-энелердин эмгек акысынын өлчөмү, коммуналдык төлөмдөр, салыктын түрлөрү жана башкалар. Ушундай көрүнүштөрдү экономика деген түшүнүккө бириктирсек болот. Экономика деген сөз байыркы грек тилинен түшүргөндө мыйзам же эреже менен чарба жүргүзүү дегенди билдирет. Азыркы учурда айрым окумуштуулардын пикири боюнча экономика бул адамдардын жашоо турмушунда аң сезим менен түзүлүүчү жана пайдалануучу система. Экономика өндүрүштүк ишмердиги боюнча төрткө бөлүнөт. Өндүрүш, бөлүштүрүү, алмаштыруу, керектөө. Өндүрүш бул адамдын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн продукт өндүрүү же кызмат көрсөтүү. Бөлүштүрүү өндүрүлгөн продуктуну же тейлөө кызматын керектөөчүлүгү бөлүштүрүү. Алмаштыруу өндүрүлгөн продукцияны керектөөчүлөргө жеткирүү. Бул соода сатык аркылуу же тейлөө аркылуу ишке ашат. Керектөө адамдардын ар түрдүү муктаждыктарын канааттандыруу, өндүрүлгөн продукцияны керектөө. Мисалы, тамактануу жана башкалар. Азыркы мезгилде экономика эки мааниде колдонулат. Биринчи, чарба же ишмердик, бул өндүрүштүк ишмердиктин система. Экинчи, илим жарты же экономика, бул өндүрүш жөнүндөгү илим. Экономика өндүрүштүк ишмердик катары кандайдыр бир продукцияны өндүрүү, бөлүштүрүү, алмаштыруу жана керектөө учурундагы коомдук мамилелерди жөнгө салат. Экономиканын коомдук турмуштагы ролу. Жашоодо адамдар көп нерселерге муктаж. Адам үчүн биринчи кезекте тамак-аш, кийим-кече, үй-жай керек. Коомдун өсүшү менен адамдын муктаждыктары да тынымсыз өсүп отурат. Адамдын муктаждыктары үч топко бөлүнөт: материалдык муктаждык, руханий муктаждык жана социалдык муктаждык. Материалдык муктаждыктар булар: тамак-аш, кийим-кече, турак-жай. Буларды адамдар өздөрү өндүрүшөт. Экинчи, руханий муктаждыктар: билим алуу, китеп окуу, фильм изилдөө, сүрөт тартуу, кино көрүү, театрга баруу. Социалдык муктаждыктар: эмгектенүү, баарлашуу, достук, сүйүү, үй бүлөдө жашоо, социалдык топко мүчө болуу. Экономика илим катары өндүрүштүк системаны натыйжалуу иштетүүнүн ыкмаларын изилдейт. Экономика адамдардын жана коомдун болуп жаткан муктаждыктарын канааттандыруу максатын көздөйт. Адамдын муктаждыгы эч убакта токтобой өсө берет. Бекеринен кыргыз элинде адамдын өзү тойсо да көзү тойбойт деп айтылбаса керек. Адамдардын токтоосуз өскөн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн ресурстар керек. Ресурстар чектелүү өлчөмдө болот. Анткенде адамдын муктаждыктарын ресурстар менен шайкеш келтирүүгө мүмкүн болот. Ресурстар негизинен төрткө бөлүнөт: табигый, материалдык, эмгек ресурсу жана каржы.
Табигый ресурстарга жер, су, энергия, кийиктик заттар кирет. Материалдык ресурстарга өндүрүш каражаттары, имараттар, техника, жабдуулар, машиналар кирет. Эмгек ресурстарына күч жана акыл эмгеги менен иштей турган адамдар болуп келет. Каржы бул өндүрүштү уюштуруу үчүн керектелүүчү акча каражаттары болуп эсептелет. Кандайдыр бир продуктуну өндүрүүдө пайдаланып турган каражаттар ресурстар деп аталат. Ресурстар негизинен экиге бөлүнөт. Толуктала турган, буларга токой, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөгө кирет. Экинчиси толукталбай турган ресурстар. Бул пайдалуу кендер, нефть, газ жана башкалар. Адамдын муктаждыктарын канааттандырууда керектүү нерселерди туура тандоого жана алууга тарбиялоо маанилүү. Жер жүзүндөгү табигый жана адам жараткан экономикалык ресурстарды туура пайдалануу үчүн адамдарды аз нерсеге канааттануу маданиятын калыптандыруу керек. Муктаждыктарды канааттандырууда чектелген ресурстарды туура пайдалануу маанилүү. Демек, ресурстарды туура бөлүштүрүүдө приоритеттүү деп эсептелген иштерди туура аныктоодо экономика жардам берет. Экономика ресурстук мүмкүнчүлүктөр чектелген замандарда муктаждыктарды канааттандыруунун жолдорун жөнүндө алат. Демек, балдар, силерге сабак түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма. Бул төмөнкү суроолорго жооп бересиңер. Экономика деген эмне? Экономиканын өндүрүштүк ишмердиги канчага бөлүнөт? Муктаждык деген эмне? Ал канчага бөлүнөт? Адамдын муктаждыктарын канааттандырууда кандай ресурстар керектелет? Ошондой эле силерге аз нерсеге канааттанган адам бактылуу деген темада эссе жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңар.